Мына ушундай кадырман теле көрүүчү биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Ырсыз жашоо чырагы жок караңгы, ыр дайырлайт жүрөктөгү жараны дейт. Ооба да. Жүрөгүбүздө болуп жаткан сезимдерди мына ушундай чыгармалар менен, ырлар менен билдирет экенбиз. Анан бизден музыкалык мейманыбыз Маек Төрөстөн орун алды. Эгерде суранган же болсо кызыктуу суроолоруңуздар болсо, экран астындагы номерлерге жазсаңыздар болот. Же жөн гана калоо тилектер болсо дагы сиздерден кабыл алмакчыбыз. Анда Адилет мырза, жалпы таң эрте биздин замандаштарга, көрөрмандарга, күйөрмандарга салам айталы дагы, анан бир музыкалык чыгарма сураналы сизден. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз эли. Кутман күнүңүздөр менен таң десем да уже кечиккен болуп калат окшойм да. Кутман күнүңүздөр менен жалпы орозаңыздар, кармаган орозаңыздар кабыл болсун. Чоң рахмат, сиздин да орозоңуз кабыл болсун. Ооба. Дегенде эле эми жүрөктөрдү козгоп, таарыныч, капачылыгыбыз болсо, кээ бир учурда музыка укканда жан дүйнөбүз эс алып, таарынычыбыз жазылгандай болот. Анан таң эрте кандай музыка уксаң, ошол музыканы күнү бою ырдап жүргөн учурларыбыз дагы болот. Анан көңүлдөрдү көтөрөлү. Бир музыкалык чыгарма сураналы. Кейсең да кетсин, эртең менен күндү күлүп тас дегендей кылалы. Ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмай кетпей, жакшынакай боло жүрө бериңиздер. Жакшынакайым деген чыгарманы аткарып берели. Сурансам укпас сөзүмдү алайдын, сууларда яккан күндү самайман, сезимим жыргап гүлмүңдө жүзүң, сенин алып келчүң ай жолду караймын. Жакшынакайым жаркты белесиң, жан дүйнө неге жеңесиң, жашыл жарык нур жаган жолу менен, качан келесиң, качан келесиң. Кантейин күткөн кездердин көбүн, каалабайм сенден өзгөнүн демин. Карагым келип караның изден, карайып баратай көздөрүм менин. Жакшынакайым жаркты белесиң, жан дүйнө неге жеңесиң, жашыл жарык нур жаган жол менен, качан келесиң, качан келесиң. Сүйгөнүм бүттүм тушалып деги, сүйүүсүз жашап утабыз мени. Кубаты сыйкыр үмүтүм элең, кучактап алдың ай кусалып мени. Жакшынакайым жаркты белесиң, жан дүйнө неге жеңесиң, жашыл жарык нур жаган жол менен, качан келесиң, качан келесиң, качан келесиң, качан келесиң. Баракелди, бар болуңуз булгундай, үнүңүз өчпөсүн. Жан дүйнөбүз тим эле ушунчалык таң эрте жалпы көрөрмандар менен биргеликте өзгөчө болду дейбиз. Ыраазычылык билдиребиз. Анан каалоо тилектер каттар экен окуп коеюн сөзсүз түрдө. Кутман таң барыңыздарга. Адилет азаматсың, сени менен сыймыктанабыз жана колдойбуз. Үй бүлөң деп жүрөкчөлөрдү калтырыптыр. Чоң рахмат, чоң рахмат. Анан Адилет мырза, айтсаңыз, ушул ыр дүйнөсүнө канча жашыңыздан баштап аралашып, ушундай бир өзгөчө талантыңыз менен элиңизге кызмат кылып, маданиятта деги эле канча жылдан бери ушул чөйрөдө казанда кайнап келе жатасыз? Ушул өзүм айтмакчы, казанда кайнап келе атканыма мен кичинекей кезимден бери эле, мектепте окуп жүргөн кезде эле. Кичинекей бир 5-класска чейин
баягы айыл ичинде конкурстар болуп калат го, жаш талант деген. Ошого өр менен барып жүрчүмүн. 5-класстан кийин Манас менен барып калдым. Кыскасы жалпы жонунан кичинекей кезимден бери кызыгып келатам. Ошол баштап эле ушундай бир дүйнөгө аралашып келатасыз. Ошол дүйнөдө. Ошол бала кездеги кыялыңызды ишке ашырдыңыз. Буюрса, ишке ашырып келатабыз. Негизи бала кезде ошол чыгармачылыкка шыгы бар уул кыздарыбыз баары эле айтып калат да, эме деп. Чаң ала болуп ойногон эмесмин, тескерисинче үйгө келип алып музыка чертимин дейт. Же болбосо атенем ой жок, убакыт жок, катышпай эле койчу, үйдө эле отурчу, же могу жумушчу жасачы десе болбой. Ар түрдүү кароо сынактарга, конкурстарга катышканмын. Анан өзүбүз жашаган көчөдөгүлөргө концерт коюп берчүмүн деген сыяктууларды айтышат да. Сизде да ушундай болгонбу? Балалык кезиңизге барып келели. Меники балалык кезим кичинекей кезимден эле, себеби меники үйдөгү ата-энем бир туугандарым 6 бир тууганмын, 6-9 тең ырдайбыз. Ата-энем да ырдайт. Анан ошол себептен баягы каршылык көрсөткөн деле киши болгон жок. Кичинекей кезимден эле бозала чаң болуп деле ойноп жүргөнбүз. Кошунан балдарга концерт коюп берчүсүз. Концерт койчубуз. Баягы карындашым экөөбүз баягы ошол убакта Бекборбиевдин ырларын, дуэт ырдаган ырларын аткарып концерт койчубуз. Талантыңыз сиздин ата-энеңизден, үй бүлөңүздөн өтүп, ошол талантты алып келе жатасыз. Ошондой десем болот. Сизди мугалим катары да билесиз, көп жылдардан бери агартуу тармагында да билим берип келе жатасыз. Анан чыгармачылык менен биргеликте ошол мугалим болуш сиз үчүн жеңилби же кандайдыр бир оорчулук да жаратышы мүмкүнбү? Балдар менен иштөөнүн оордугу кандай? Ар бир нерсени бирдей убакыт алып кетиш негизи эле оор болуп эсептенет эмеспи? Кандай болгон күнү дагы. Анан колдон келишинче аракет кылып атабыз. Эми баягы кичинекейлер менен алдап соолашып иштеп коюп, кечинде тойлорго чыгып коюп, кыскасы эки жактан бирдей алып кеткенге аракет кылып атабыз. Чоң рахмат. Анан кечке эле сүйлөй бербестен келген коногубузду ырдаталы болушунча. Андан кийин чыгарманы ырдайсыз? Ырдайын деп келген соң ырдайлы да. Жаңы чыгып аткан чыгармалардын бири ошол сөзү Раскүл эжекебизге таандык. Ал эми Обон Баян Акматовдон бир гана апам менен жаным кетпейт деген чыгармасы жаңы чыгып келди. Апаларыбызга арнайлы кабыл алып коюңуздар. Чачымды тарасам да тарабасам, көзгөнү карасам да мен карабасам, бир гана апам мени чанып кетти, бир гана апам кебин ай табып кетти. Кимим жупунубу аш кереби, жашомо кыш келеби, ай жаз келеби, бир гана апам менин ай сүйүп турат, бир гана апам мага айып турат. Чөнтөгүм жукасында калыңында, тагдырым караңгыда жарыгында, бир гана апам жолун аттап кетти, кыйындык башка түштүң ай таштап кетти. Кимим жупунубу аш кереби, жашомо кыш келеби, жаз келеби, бир гана апам менин ай сүйүп турат, бир гана апам мага айып турат. Кыялым жакшысында, жаманында, кыялбайт себеп ага мен баламында. Апакем жалгыз адам, апакем чындап менин аярымда. Кимим жупунубу
aşk gelebi, yaşamak hiç gelebi, yaz gelebi. Bir kanan appam menin ay süyüp durat, bir kanan appam mağan ayıp durat. Giyinin çupunu bul, aşk gelebi, yaşamak hiç gelebi, yaz gelebi. Bir kanan appam menin ay süyüp durat, bir kanan appam mağan ayıp durat. Bir kanan appam mağan ayıp durat. Ara geldi. Кестеш мен дүркүрөп үшүп апамды эстеп чыктым. Жалпы- Карабайсыңдар. Жалпы апаларыбыз Демек, аман болсун. Өзгөчө сонун чыгармалардын бири болду. Жалпы көрөрмандарга да жактуу болуш керек. Телегөрүүчүлөр дагы мен сыяктуу болуп, Адилет мырзанын ырына апасын эстеп, бир сыйра чыйрыгып, үшүп, Келди, азыр эле дүркүрөп, апама чалам деп сагынып турган болсо дүркүрөгөн болуш керек. Скрасылык сонун чыгарманы аткарып бердиңиз, апаларыңызга алфилик болду. Анан негизи жалпы көрөрмандарга ушундай бир таңшып ырдап жаткан жигит каяктын жигити болду экен деген суроолор болуп атат болуш керек. Менимче өзүңүз тууралуу кыскача айтып өтсөңүз. Өзүм тууралуу кыскача айта кетсем, ошол Нарын областы Нарын району Эчки башы деген айылдын кулуну болом. Ошол жакта 6 тууганмын, ата-энем азыр ошол жакта. Убактылуу Бишкек шаарындабыз дегендей. Анан азыркы убакта ошол мектепте окуп бүткөн соң музыка бөлүмү жагына тапшырып, ошондон бери 2013-жылдан бери мектепте мугалимдик кезинде аркалап келдим. Азыркы убакта Айдар Камалдыкулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинде музыка мугалими болуп Жылдардан бери Жакшы экен. Анан жеке өзүмчө сабак алып, ырдаганды, аккордеонду үйрөнөт элем деп кайрылгандар болсо, жардам бере аласызбы? Колумдан келишинче жардам бере алам. Себеп дегенде баягы кыргызда айтып коет экен, чымчыктойсо да касапчысойсуң деп. Ансыгарындай аккордеонду үйрөтүүнүн ырдоо жагын үйрөтүп бере алам. Анан баягы аккордеонду үйрөтүүнүн өзүнүн бир ыкмасы болот экен, өзүнүн бир тактикасы болот экен дегендей. Ошол жагын бир аз баягы жийки болгондугуна байланыштуу үйрөтүп бере алам деп эфир алдында калп айтып албайм. Үнүңүздү тууралап колдон келишинче үнүн тууралап бергенге аракет кылам. Сиз өз аккордеонду башында үйрөнгөндө баягы угууңуз менен эле үйрөнгөнсүз да? Ооба. Эң негизгиси ошол аспапты үйрөнүүдө биринчиден угуу сезими, анан эстеп калуу сезими. Аябай мыкты болсо көрүү сезими, муну баягы көрүп черте албагандыгга байланыштуу эң негизгиси угуу менен эстеп калуу сезими күчтүү болсо үйрөнүп кете алат экенбиз да. Учурда сизди келинчегиңиз да эфирде көрүп атса керек. Анан чыгармачылык баягы мырзаны аял заты да колдош керек. Анан чыгармачылыгыңызга келинчегиңиз кандай көз карашта, колдойбу? Келинчегим прямой эле көз карашта. Негизи себеп дегенде баягы башында айтып өткөндөй той топурларды, календарда ошол келинчегим айтып турат, мындай деп. Менеджериңиз турбайбы? Себеп дегенде баягы мээде чакан болгондукка байланыштуу көп нерсени эстей албай элечи. Ансыгарындай келинчегим көз карашы түз, жакшы. Тескерисинче жардам берип турат. Жардам берип турат. Ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп келип бердиңиз. Эркин микрофон берели, бизге бөлүнгөн убакыт соң ачып баратат. Жалпы бардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Ошо регион телеканалына чоң рахмат. Баягы кыргыз элиндеги ачык элек таланттарды ошо эл астына чыгарып атканыңыздарга терең ыраазычылык. Жалпы бардыгыңыздарга тең. Ошол Рамазан айы, Рамазан айы тилеген тилектерибизге жетели, тилеген каалоо, тилек дуаларыбызды кабыл кылсын. Жалпы бардыгыңыздарга чоң рахмат, терең ыраазычылык. Мына көрөрмандар, сиздер менен Адилет Дүйшөнбек уулу өзүнүн талантын көрсөтүп, жалпы биздин замандаштарды Ороз айы менен куттуктап, өзүнүн жүрөгүндөгү чыгармалары менен бөлүштү. Кесиптеш, мына ошентип бизге бөлүнгөн 1 сааттык убактыбыз дагы соңуна келиптир. Мына ушундай кадырман телегөрүүчү, убакыт деген ушундай бат өтөт экен, азыр эле эфирди баштасак, азыр болсо кайра эфирди жыйынтыктап жатабыз. Урматтуу телегөрүүчү, бүгүн биздин көрсөтүүгө демеушчүлүк кылган Алха соода маркасы эң негизгиси халал колбаса чүйгүндөрдү чыгарат. Мына ушул соода маркадан сиздер дагы өзүңүздөргө керектүү ар кандай колбаса чүйгүндөрдү сатып алсаңыздар болот. Бүгүн 1 саат алкагында кесиптешим Жазгүл Кудайбердиева жана мен Адилет Аманголов болдум. Кийинки эфирлерибизден жолугушканча аман туруңуздар, кармап жаткан орозоңуздар кабыл болсун.